Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда бүгүнкү маселе көрсөтүүсү таза коомду куруу, өлкөдө экологияны сактоо боюнча мамлекеттик деңгээлде бир топ иш-чаралар жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз тарабынан дагы экологияга өзгөчө көңүл буруу керектиги, ошол негизинде ар бир аймактарда мына ушул экологиялык абал сакталышы керектигин таризде дагы түрдүү иш-мерчемдер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп келүүдө. Жалал Абад облусунда экологияны сактоо боюнча кандай иш-мерчемдер жүргүзүлүүдө, жашыл мурас боюнча эмне иштер болуп атат, деги эле мына ушул теманын айналасында бүгүн биз кененирээк талкуу жүргүзмөкчүбүз. Бүгүн биздин студиябыздын коноктору менен тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Жалал Абад регионалдык башкармалынын башчысы Томаев Сабырбек мырза келип отурат. Ошондой эле экологиялык техникалык жана көзөмөл кызматынын Жалал Абад регионалдык башкармалынын башкы инспектору Сатыбаев Сезбай мырза келип отурат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгач Сабырбек мырза, сизге суроо бергим келип турат. Өзүңүз билгендей эле акыркы учурларда ушул дүйнө жүзүндө мына ушул маселе мындай курч колго алынып келип атат. Бардык жерлерде, анын ичинде Кыргызстанда дагы ушу экологияны өзгөчө сактоо, ушу мамлекет башчыбыз дагы бүгүнкү күндө буга өзгөчө көңүл буруп атат да. Деги эле мына ушул багытта бүгүнкү күндө кандай иш-мерчемдер жүрүп жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чындыгында мына сиз өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеп кеттиңиз. Бүт дүйнө жүзү боюнча бул экология өтө маанилүү экенин, бүгүнкү күндө актуалдуу экени боюнча дүйнө жүзү боюнча иш жүрүп атат. Анын ичинде мынакей биздин өлкө башчыбыз президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич ушул айрыкча ушул экология маселелерине акыркы жылдары көңүл буруп келет. Себеби өзүңүздөр белгилүү болгондой, буга чейин биз бир агенттик же болбосо бир ведомствонун алдында болуп келген болсок, мына 2022 жылдан баштап биз өзү алдынча министрлик болуп, жаратылыш министрлик болуп түзүлгөнбүз. И ошол соответственно ошо жаратылыш министрликтин алдында ошо экологияга бир топ иш-мерчемдер кабыл алынганда, өзүңүз билгендей эле жана бир топ мынакей указдар чыгып атат, именно экология жаатындагы указдар чыгып атат. И ошол эле учурда ушундай бизге ушундай мүмкүнчүлүк берилип атат, ушул баардык экология коопсуздукту сактоо боюнчачы. Негизинен Жалал Абад регионалдык башкармалыкта бүгүнкү күндө 28 кызматкер иштейт облус боюнча. Негизги ишибиз облустун аймагында экология коопсуздукту сактоо багытында өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы, кабинет министринин тескемелери, айланма чөйрөнү коргоо боюнча мыйзамдар жана башка областтык ыйгарым өкүлдүн тапшырмаларынын негизинде өзүбүздүн жылдык мындай айтканда узак мөөнөткө, кыска мөөнөткө бир жылдык иш пландарыбыз түзүлөт. Ошо түзүлгөн пландардын негизинде иш алып барылып келет. Негизинен эле ишти биз ушул алып барганда бүгүнкү күндө мынакей областтык укуктуу өкүлү менен, райондук мамлекеттик администрациялар менен, мекеме ишканалар менен, айыл өкмөттөр менен ушул боюнча биз тыгыз иш алып барып атабыз. Биздин мыйзамдар жакшы мыйзамдар кабыл алынган. Ошол мыйзамдар бүгүнкү күндө мындай айтканда толук кандуу иштегенге мүмкүнчүлүк жаралып, ошол боюнча иштеп атабыз. Ошол эле учурда айтат элем, ушул облусттун аймагындагы, райондун аймагындагы ушу райондук администрациялар, айыл өкмөттөр, мекеме ишканалар менчиктин түрүнө карабастан бүгүнкү күндө экология ушундай маанилүү экенин, экология боюнча ушул мыйзамдар сакталышын, ошону аткарылышын мындай түшүнүп, билип бүгүнкү күндө аткарылып атат да. Ошонун жыйынтыгы менен мен ойлойм, областтын аймагындагы экологиялык абал туруктуу бүгүнкү күндө. Ошол боюнча дайыма биз мынакей биздин экологиялык техникалык коопсуздук көзөмөл кызматы аны көзөмөлгө алып келет. Ошонун натыйжасында мынакей бир канча мындай айтканда жалпы элибизге мындай айтканда ураандар кабыл алынып атат. Өзүңүз билесиз, мынакей жашыл мурас боюнча мынакей ушу президентибиздин указына ылайык ошол жашыл мурас компаниясы ушу 2-3 жылдан бери аяга катуу жүрүп келет. Ошол эле учурда мынакей дүйнө жүзүнүн тазалык күнүнө карата 305 указ чыккан. Ошол указда дагы жылына 2 жолу
мындай айтканда апрель айында, анан кийин сентябрь айында ушу тазалыкка көңүл бөлүнүп келет да. Мындай айтканда элди биз бүгүнкү күндө ошол жака экологияны сактаганга, экологияны таза кармаганга, экологияны мыйзамдарын аткарганга үгүт кылып иштеп келатабыз. Эми буга чейин өзүңүз билгендей эле, эми ушул ар бир мамлекетте, анын ичинде өзүбүздүн Кыргызстанда деле ушу экология боюнча атайын мыйзамдар иштелип чыккан. Эми ушунун негизин баягы сактоо боюнча эмнелерге көңүл буруш керектиги жөнүндө эми буга чейин тынымсыз айтылып келди да. Бирок акыркы жылдары чындыгында мына ушуга өзгөчө көңүл бурулуп атат да мамлекет тарабынан. Анан Сезбай мырза, мына ушул жогоруда айтылган эми биз атайын баягы жарлыктар дейбизби, токтомдор дейбизби, тапшырмалар дейбизби, бирок айтылып эле келет да. Бирок биз анын жыйынтыгы кандай болуп атат деген бир суроо пайда болот да. Бүгүнкү күндө ушул сиздерде кандай, ошо жыйынтыктары кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Экологиялык канчалык деңгээлде сакталып жатат? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Аябай жакшы суроо болду. Чынын айтыш керек, мына Сабырбек Рыспаевич айтып кетти, бизде экология тармагында тийиштүү мыйзамдар кабыл алынып, жогору жактан ошол мыйзамдардын негизинде иш алып барып атабыз. Акыркы учурда мына мамлекетибиздин 34 жыл эгемендүүлүгүндө болсо, ошондо өзүңүздөр мамлекеттин акыбалын көрүп турасыздар, ошо экология деле ошол акыбалга келип калган экен да. Мына буюрса акыркы жылдары 1-2 жылдын ичинде бул экология тармагында мыйзамдар күчөтүлүп, тийиштүү мыйзамдар кабыл алып берип атат мамлекет. Ошонун деңгээлинде иш алып барып, азыр бир кыйла экология тарабында дагы мындай жакшы иштер жүрүп атат деп айтсак адашпайм. Мына бир эле 8 айдын эле жыйынтыгында өзүңүздөр билгендей, бизде баягы моратория, ишкерлер субъектисине моратория жарыялаганына байланыштуу биз өзүбүз түздөн түз кирип текшере албайбыз ишкерлерди. Ошого укук коргоо органдары менен биргеликте иш алып барылып атат. Ошонун негизинде мына 8 айдын ичинде эле укук коргоо органдарына менен биргеликте 20дай материалдарды өткөзүп бердик укук коргоо органдарына. Анан чогуу дагы укук коргоо органдары менен иштелип, 124 жеке жана юридикалык жактарга 161 жеке 21.764.729 доо коюлду да. Бул токен тармактарында көбүнчө. Ошол токен тармакта иштегендер ишкерлердин баягы экологиянын мыйзамдарын сактабай, каалагандай бузуп, анан кийин ишти бүтүрүп кеткенден кийин баягы ордун калыбына келтирүү иштерин жүргүзгөн эмес, рекультивация деп коебуз. Ушунун алкагында иштер жүрүп, азыр катуу бүт ишкерлердин ошол иштегенин көзөмөлгө алып, ушул азыр деңгээлде ушундай иштер жүрүп жатат. Андан тышкары мына жеке жактар дагы бизде быйыл өкмөттүн эмеси токтому чыккан, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн айрым түрлөрүнү пайдаланууга убактылуу тыюу салуу деп моратория киргизүү. Буларды дагы өкмөт ушу мыйзам менен бекитип берди, мындай көзөмөлгө алып, биздин мамлекетибиздин байлыгы да жаратылышты сактоо боюнча ушулардын кээ бир түрлөрүнө, бул макротомия, арнебия, ясенец, аконит жана афлатун пиязы түрлөрүндө жапайы өскөн дары дармектердин, техникалык өсүмдүктөрдүн түрүнө ушундай убактылуу моратория киргизилди. Буларды тергенге да болбойт, алганга да болбойт, сатканга да болбойт. Ушул боюнча дагы азыр биздин башкармалыкта жакшы иштер жүрүп жатат. Көзөмөлгө алынып, ошол терген адамдарды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кээ бир жерде мыйзам бузгандарга административный кодекстин негизинде чараларды көрүп атабыз, айыптарды салып атабыз. Жогоруда жакшы айтып өттүңүз да, мына ушул мамлекет башчыбыз тарабынан ушул ишкерлерди колдоо иретинде ушул субъектилерде атайын ушу мораторий киргизди да. Бирок ошол эле учурда мына ушул айрыкча ушул Жалал Абад шаарында дагы соц тармактарда көбүнчө жүрөт. Ушул мончолордо баягы кыштардын пайда болуусу, туура эмес отундарды жагабы же кандай бир туура экологияны бир зыян алып келе турган эмелерди жагабы, ушул нерселер көп колдонулуп атат деген тарыхтар жүрөт да. Негизи эле ошол жактарга кандай бир эскертүүлөрдү берип атасыздар, кандай алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атасыздар? Бул маселе чындыгында факты бар да. Туура, бул көйгөй бар, болуп келген, бирок азыркы учурда биздин башкармалыктар кызматкерлери тарабынан рейдтер өткөзүлөт.
азыр ошол баягы тиги текшерүүгө мораторий болгон үчүн биз баягы консультативдик түрдө иштерди алып барабыз, эскертмелерди беребиз. Сиз айткан баягы зыяндуу заттар эми көмүрдөн эле чыгат. Көмүрдөн өзү зыяндуу оор химиялык зат чыгат да күйгөндөн кийин. Аны азыр биз ошо эскертмелерде баягы ар бир мончо бир эле мончо эмес, ишканаларда, котельнийлерде, даже мына мектеп, садиктердин жаккан баягы печкаларына бүт фильтрлерди орнотуу боюнча ошо зыяндуу затты абага чыгарбай ошо фильтрге кармап калып, азыр бүт ошол боюнча иш азыр жакшы жүрүп жатат. Азыр мына даже шаардын чоң тесттеринде уже өздөрү заказ кылып фильтрлерди алып келип орнотушту. Азыр эми ошол азыр Бишкекте Кыргызстан боюнча бир эле ишкердик ишкана бар, ошолор жасайт түрүн фильтрди. Ошол жака Бишкекке заказ кылышып, байланышып, жасатып азыр койдуртуп атабыз бардыгын. Бул эми баягы акыркы мына жакында эле чыкты, атмосфералык абаны коргоо мыйзамына жаңылануулар кирди. Ошонун негизинде мыйзамга дагы ошо эрежелер иштелип чыкты. Ошолордун негизинде иш алып барып атат. Эми биз баягы смог деген өзүңүз акыркы жылдары актуальный эме болуп атат, сөз болуп атат. Ушуга каршы дагы эгерде мыйзамсыз айткан эскертмелерди аткарбаса, атайын берене бар, ошол мамлекеттик ишкананын берген эскертмелерин аткарбаса айып салынат. Сабырбек мырза, мына жогоруда айткандай эле эме министрлер кабинетинин атайын тескемеси да чыккан. Мына ушул экологияны сактоо, ошол эле учурда коопсуздук жактарында, анан ушул жашыл мураздын алкагында дагы атайын жол карталарын иштеп чыгуу боюнча. Негизи эле Жалал Абад облусу ушул багытта кандай ишберчемдер көрдүңүздөр? Негизи чынында мына сиз айттыңыз, ошо тескемеде бир жол картасында бүт экологиялык коопсуздуктун баардык мындай айтканда багыттары камтылган да. Бул деген жана атмосфералык абаны коргоо боюнча, жаныбарлар дүйнөсүн коргоо боюнча, мынакей бак-дарактарды коргоо боюнча ошолорду жанагы мисалы турмуш тиричилик калдыктарды жөнгө салып ошолорду жайгаштыруу боюнча бүт баардык ушундай бир экология дегенде буга аба, суу, жер, баардык өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбар дүйнөсү баардыгы ушунун ичине экологиянын ичине камтылып кеткен. Ошондуктан ушул жерде ушул направлениялар боюнча, багыттар боюнча ошо жол картада бүт баардыгы белгиленген. Мына жогоруда айтылгандай атмосфералык абаны коргоо боюнча бул эле Бишкекте ыш болбой, бүгүнкү күндө мына бизде дагы ыш пайда болгондой болуп атат. Ошол боюнча 2 жылдан бери аябай иш катуу жүрөт. Ошол биринчиден түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, силер дагы өзүңүздөр жардам берип, баягындай массалык маалымат каражаттарынан чагылдырып берип атасыздар. Ошол эле учурда биз жер жериндеги мамлекеттик тескөөчүлөр ошо именно атмосфералык абага чыгарган зыяндуу заттар боюнча барып жеринде мындай айтканда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерге фильтрлерди, пылегазочистный установки деп коет, ошолорду коюу боюнча, ошол сапаттуу көмүрлөрдү жагуу боюнча, жаман жанагындай зыяндуу заттарды көп чыгарган, мисалы жана текстиль, микстиль, ошого окшогон жана резина жаккандар боюнча, ошолор боюнча тыюу салынгандыгы, ал боюнча айып пул салынары боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет да. Ошол эле учурда аны көзөмөлгө алышып атат. Мисалы бир эле багытты айтып атам да, ошол эле турмуш тиричилик калдыктары боюнча дагы бүгүнкү күндө мынакей биздин жанагы өзүңүздөр да катышкансыздар, ошо акциялар болуп, ошо акцияларда мисалы мынау 14-сентябрда быйыл 2024-жылы өткөрдүк. Ошол жерде мынакей биздин ыйгарымдуу өкүлдүү, биздин министрлик ушуну кураторлук кылып иш алып барып, мынакей облус боюнча 669.615 адам ошо субботникке жалпы облус боюнча катышты да. Бул деген 1058 бүтүн жерде жанагындай тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бир эле жанагындай эл көп топтолгон, эл эс алган туристтик зоналарда, башка зоналарда ушу 14-нөн баштап 21-числого чейин ушу субботниктер дайыма болуп атты. Ошол жерде жанагындай жөнөкөй үй бүлөлөрдү да биз ошо субботниктерге чакырып, мындай айтканда агитация иштерин жүргүзүпчү. Ошол эле учурда мектептерде бүгүнкү күндө азыркы учурда жүрүп жатат.
мектептерде, окуу жайларда атайын сабактарды, ачык сабактарды уюштуруп атабыз. Ошол жерде эми баягы тазалык, экологияны сактоо бул ушу жаш муундан баштап адамдардын бүгүнкү күндө экологиялык маданиятын өстүрүп, экологияга болгон көз карашын бул мага эле керек эмес деген ойдон алыс болуп, ар бир адамдын, ар бир кыргызстандыктын, ар бир жаандын бул экологияны сактоо жана аң сезимине кирип, ушу көз карашы өзгөрсө деген аракеттер жүргүзүлүп атат да. Мына жогоруда жакшы эмени баса белгилеп кеттиңиз да, ошо турмуш тиричилик калдыктарын, таштандыларды баягы таштоо боюнча дагы бизде баягы чындыгын айтыш керек, ушул маселе көпчүлүк жерлерде ушул мындай эмне десем болот, биз ушул тазалыкты дагы сактабай койгон көп учурлар болуп атат да. Анан ошол эле учурда аларды төгүүчү, свалка дейбизби, таштанды төгүүчү жайлардагы мына ушул бүгүнкү күндө бир талапка жооп бербей жаткандыгы дагы албетте ушул бир өкүнүчтүү болуп турат да, мындайча айтканда. Себеби ошол жерде эле свалкаларда дагы мына ушул өрттөп жиберип, ал жерде түтүндөр чыгып, экологияга бир кандайдыр бир зыяны тийип жатат деген дагы тынымсыз маалыматтар айтылып келет. Эми бул ошо экотехке байланыштуу суроодо негизи эле мына ушул свалкаларда дагы ушул маселени канчалык деңгээлде коюп атасыздар? Себебин өзүңүздөр билесиздер. Көпчүлүк жерде эле ушул жолдун боюнда, Ош Бишкек жолунун эми көп аралыкта алыс эмес, жакын жайгашат, бирок качан гана өтсөң ошол жерде күйүп жаткан болот да, түтүндөр бар. Ушул маселелерди мындай жеринде барып көрүп, аларга кандай бир чараларды көрүп атасыздар? Рахмат. Бул боюнча сиз айткан аябай жакшы туура эме болду. Бул боюнча биздин башкармалык тарабынан тыкыр иштер жүрүп жатат. Сиз айткан ушу жолдун боюнда бизде Сузактын таштанды жайы жайгашкан, анан кийин База Коргондуку тиги Ташбулак. Сиз айтып аткан ошо бул тиги таштанды баягы ямочный болот да, анан баягы төккөндөн кийин ошо күйгөн нерсе бул күйө берет экен да, аны суу менен деле эми топурак менен көмүп эле өчүрбөсөң, ушундай эскертмелерди берип аткарбагандыгы үчүн ушу Сузак айыл өкмөтүнө эле 3 жолу айып салынды. Андан тышкары ошол туура эмес жерге уруп алып, ошол жердин кыртыштарын бузгандыгы үчүн 906 000 сом доо коюлду. Азыр сот иштери жүрүп жатат, сотто каралып атат. Тиги База Коргондукуна дагы 2 жолу айып салынган. Азыр дагы тиги жылдыруу маселелерин койгонбуз, экөөнү тең. Биз эскертмелерди берип, каттарды берип, азыр Сузактыкы дагы башка жерге уже жердин документтери бүтүп, уже акыркы этабына келип калды. Удай бурса муну да жылдырабыз. Тиги База Коргондуну дагы жылдырабыз. Негизи эле талаптары кандай болуш керек ошол? Талаптары өзү санитарный нормалар бар. Элдин конуштардан канча болуш керек, алыстыкта. Анан экологиялык проекттерди жазып, биринчи жердин уруксатын алат. Жерди трансформация кылып, мыйзамдуулугун тактап алып, анан проекттерди чыгат. Проекттердин экологический заключенияларын өткүзүш керек. Документтерди поэтапный кылып туруп экологический паспорт алыш керек. Ошол жерге болобу, болбойбу. Эми мурда баягындай маалда ошолор бүт ачылып, төгүлүп, бир убактарда өкмөттөн токтом чыккан. Ушундай ар бир айыл өкмөт өзүнүн аймагында ушундай таштоочу жайды уюштуруп алат экен. Ушундай бир анархия түрүндө баягы мыйзамдуулугун сактабай эле уюштуруп алышкан да. Ошону азыр буюрса, мына акыркы 2 жылда биз мыйзамдуулукка алып келе атабыз. Баардыгын ушу документтерин текшерип, жокторун айып салып, жапканын жаап, эгерде жылдыра турган болсо, башка жерлерде азыр мамлекеттик деңгээлде ошол дагы карашып, жогору жактагылар местный государственный администрацияга уруксат берди, өнүмдүүлүгү аз жерлерди өздөрү трансформация кылып, өздөрү ошол пайдаланууга колдонсо болот депчи. Мен ушуга кошумчалап кетсем, чындыгында мына Сузактагы свалка жолдун боюнда Ош Бишкек трассасына жакын жайгашкан. Бул свалка өз алынча мыйзамсыз айыл өкмөт тарабынан тамдалып, ошол жерге төгүү чечими кабыл алынганда, эч кандай бир мындай айтканда тиешелүү жанагы экологиялык талаптарга жооп бере турган документтер түзүлгөн эмес. Ошол маселелер боюнча айыппулдар салынып, эскертүүлөр берилип келет. Бүгүнкү күндө мынакей ошол жер тандоо иштери жүргүзүлгөн болсо, негизинен эле жана санитарный защитный зона деп атпайбызбы, жана нормалар сакталсын деп.
айылдан 1000 метр, шамалдын угу, башка бүт баардык учитываться этилет. Ал жерде гидрогеологиялык изилдөөлөр жүрүлөт. Бүт мындай айтканда бир сонун жанагы ушундай свалкаларды уюштуруу боюнча талаптар мыйзамдар кабыл алынган. Ошолор боюнча бүгүнкү күндө жасалган мисалы кеңеш айыл өкмөтүндө ошондой свалканы уюштуруп жасап, айлана тегерени тосуп, жана учпайт, башка болбойт. Анан кийин ошол жерде атайын бир мындай айтканда жооптуу адам отуруп, ошону күйгүзбөй, башка кылбай, ошо неме кылган. Бул жердеги свалканы жабуу боюнча өткөн жылы эле тапшырмалар берилген, рекультивация иштери жүргүзүлсүн деген. Но, к сожалению, бүгүнкү күнгө чейин бул маселе ачык бойдон турат. Бул боюнча мен ойлойм, биздин экотек кызматы да көзөмөлгө алып, ошол боюнча иш алып барат депчи. Эми буну эмне үчүн айтып атабыз да, биринчиден бул экологиянын чындыгында баягы ошол жердеги өрттөнүп туура эмес жайгашкандыктан да албетте өзүнүн бир экологияга зыянын да тийгизип келип атат да. Биринчи, экинчи, эми өзүңүз билип атасыз да, баягы түрк тилдүү мамлекеттерден мынакей өзүңүз билгендей эле Жалал Абад шаары бир туристтик борборго айланат деген таризде мына 5 мамлекеттин өкүлдөрү өткөндө келип ушул жерде бир жыйын өткөрдү да. Эми негизи эле ушуга окшогон чет мамлекеттерден бир топ ушул бүгүнкү күндө баягы делегаттар келип атат, башкалар келип атат. Ушул Кыргызстан негизи эле өзү керемет жер, кооз жай, жаратылышы эң сонун деп айтабыз да. Бирок алар ошондой нерселерди көрсө, жат көрүнүштөр көрсө, бул канчалык деңгээлде сакталып жатат деген баягы суроолор пайда болушу мүмкүн да. Ошондуктан ушул жакта да сөзсүз түрдө мен ойлойм, баягы эске алынышы керек. Эгерде ошондой мыйзамсыздык турган болсо, тез арада жапканга аракет кылыш керек го депчи. Анан негизи эле эми ошол эле негизде мынакей жогоруда айткандай эле биз ушул экологияны сактоо боюнча Жашыл мурас долбоору дагы жүргүзүлдү да. Жалпы Жалал Абад облусунда ошо Жашыл мурас ошол башталгандан баштап негизи эле ишмерчемдер кандай кетип атат, ошолор боюнча бир аз маалымат бересиз. Ушу Жашыл мурас мынакей 2022 жылы ушул указдын алкагында иш жүрүп келген болсо, мынакей 2024 жылга 1.242.642 көчөт 24 жылга эгилди. Предварительный жанагы мына экотек көзөмөл кызматы тарабынан жер-жериндеги көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү боюнча мындай мониторинг жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө да жүргүзүлүп атат, аягына чыгарышып, ошонун жыйынтыгын беришет. 22 жылы эгилген, мына 23 жылы эгиккенбиз, 24 жылга ошол эгилген көчөттөрдүн баардыгы мурда эгилет эле, мындай айтканда бир жолу акса жүрөт эле, эгилет эле, анын өсүүсүн, анын жанагы башкасын мындай айтканда ошо менен жабылып, ошол боюнча көктөйт эле, анан эч кандай мындай көзөмөлгө алынбайт эле да. Бүгүнкү күндө биздин министрлик тарабынан бул дайыма көзөмөлдө, дайыма ыйгарым укуктуу өкүл тарабынан көзөмөлдө. Ошол эле учурда биздин ошол экотек кызматы тарабынан ушуну жер-жеринде көзөмөлгө алышып, ошолордун өсүшү боюнча, алардын баягы неме боюнча, жыйынтыгы мен ойлойм, ошо жыйынтыкта баарын чыгаргандан кийин муну тиешелүү министрликке, ыйгарым өкүлгө, администрацияларга ушу маалыматтар берилип, ошолор боюнча эгерде жакшы болгон болсо, жакшы деген жыйынтык берип, эгерде мындай ошол кетирген кемчиликтер болгон болсо, ошого тиешелүү чаралар көрүлөт депчи. Ошол эле учурда бул мындай чындыгында көчөт эккенден 100% көктөйт деген неме жок. Ушу 65тен жогору болсо, бул өнүмдүүлүгү жакшы деп эсептелет. Ошол эле учурда толуктоо иштери, ошол курап калган, эми сугарган, жакшы караган башка болгондо деле көчөттөр бир башка себептер менен курап калган болсо, аны күз айларында, жаз айларында толуктоо иштерин жүргүзүп, улам жанагы көчөттөрдү кайтып толуктап келиш керек да. Бирок ал жанагы биз берип аткан количествого жылдан жыл, кийинки жылдагы количествого кошулбайт. Аны биз кошпой келебиз да. Эми ошо тигилген көчөттөр боюнча жогоруда бир жакшы баса белгилеп өттүңүз да, курап калуу боюнча. Эми чынында эми бул ушул мындан ушул бир топ жылдар мурун мына ошондой көчөттөр дайыма эгилип келет да. Бул эми баягы 3 айлыктын атайын жарыяланып, жаз мезгилинде эгилип баштайт. Бирок анын өнүмдүүлүгү чынында кээ бир аймак шаарларда ошол канча көчөт тигилген болсо, анын баары курап калгандарды деле кездешти да. Эми факты жүзүндө аны көрдүк кээ бир аймактарда. Эми мына бүгүнкү күндө жогоруда экотек эми көбүнчө бул тиешелүү сиздерге.
бүгүнкү күндө көзөмөл жүргүзүп келесиздер. Жогорудагы деле мына ушул баягы эле көрүнүш эмеспи деген суроо туулат да. Айыл аймак бизде жакшы деп районго берет, район жакшы деп облуска берет. Негизи эле ошондой кагаз жүзүндө эмес, өзүңүздөр жериңиздерде көрүп бүгүнкү күндө канча пайызга ушундай көчөткөч чыгып атат? Өсүү боюнча, көчөттөрдүн көктөшү боюнча. Туура. Айта кетсек, өзүңүздөр азыр айтып кеттиңер, бул экологиянын, климаттын өзгөрүшү бир эле Кыргызстанда эмес, бул дүйнө жүзүндө баардыгы таасирин берип атат. Былтыркыдан караганда быйыл мына аба ырайынын жакшылыгына, туруктуулугуна дагы көп нерсе таасирин берет да. Былтыр аябай катуу ысык жайындасы действительно көп көчөттөрдү кургатып алышты. Бирок кайрадан эле айтылып кетти, күзүндөсү эрте жазда кошумча эгүү менен ордуларын толукташты. Бул деген биздин башкармалыктын кызматкерлери тарабынан көзөмөл жүргүзүп, эскертмелерди берип, ушундай өнүмдүүлүгүн карагыла, сугарууну, кароону, ошол жагынан бүт айыл өкмөттөр менен биздин инспекторлор тыгыз иштейт. Жана сиз айтып кеттиңиз, тиги айыл аймак, район, облуска берет деп. Мурда ошондой болуп келген. Азыр болсо биздин инспекторлор, тескөөчүлөр өздөрү барып ар бир айыл аймактын ошо эккен көчөттөрүн бирден карап чыгып, мына атайын мындай образец кылып ала келдим. Мынтип актыларды түзүп, мондой таблицага түшүрүп, өздөрүнүн колдорун коюп, комиссионный кылып туруп мониторинг жүргүзүшөт. Мурдагыдай эмес азыр. Мурдагыдай баягындай отчет берип, баягындай жабылды деген жок азыр. Бул ар бир эмесине, ар бир көчөт үчүн азыр жоопкерчилик каралган да. Президентибиз тарабынан бир эле жашыл мурас эмес, ошону колдоо тарабынан Жашыл Кыргызстан, жашыл экономика акцияларын колдоо тарабында канча уюшулуп, ошонун артынан бул деген өзү тиги иштегендер деле өздөрү уялат да. Барып караганга аракет кылышат, өздөрүнүн алып аткан айлыгын акташ керек. Бир функциональный милдетинин бир эмесине кирип кетет да бул дагычы. Именно жашыл мурасты. Анан биздики элдер эгел атат, көгөрбөйт дегенден бул 1 жылда, 2 жылда көрүнө турган нерсе эмес экен. Бир 5 жылдан кийин кичине дарак чоңойгондо анан көрүнөт экен да. Муну бир мисал кылып алып кетсек, мына Шамал сайга кетип атканда жолдо Достук айыл өкмөтүндө 340 гектарга, мына оң жакта Ош Бишкек трассасында 2 жыл мурун эгилген көчөттөрдү мына быйыл уже көзгө көрүнүп, мындай бак түрүндө болуп көгөрүп калыптыр да. Буюрса ушундай иштер кете берсе, Кыргызстандын аймагында биз ойлойбуз ушундай бактар көбөйөт депчи. Зарек мырза, жогоруда айтылып атат да, биз эми баягы экологияны сакташыбыз керек, анан өнүктүрүшүбүз керек деп, эми бул мамлекет башчыбыздан баштап бүгүнкү күндө ушу бир колго алынып жаткандыгы, бул албетте бир жакшы көрүнүш да. Албетте гана экологиябыз таза болсо, экономикабыз, жашыл экономика дейбиз, Кыргызстан өнүксүн деп атабыз. Эми бир эле баягы мамлекеттик кызматкерлер же тийиштүү адистер эмес, бүгүнкү күндө экологияга ар бир жаран, ар бир инсан өзүнүн бир салымын кошуш керек да. Анан негизи эле ушул экологияны сактоодо дагы биздин коомчулук кандай аракеттерге барыш керек? Айдыс катары айтсаңыз. Негизинен мына жакшы белгиледиңиз. Бул жерде жанагы экологияда ар бир жагандын бул экологияны сактаганы, экологияны коргоону бул жакшы пайдасы чоң да. Негизинен биздин ошол чыккан мыйзамдарыбызды мынакей айтып атабыз, мыйзамдарыбыз бар, ушундай атайын статьяларыбыз бар. Ошо менен иш алып барыш керек деп. Муну ошо жергиликтүү маанидеги айыл өкмөттөр, айыл башчылар ушул боюнча ошо айыл жеринде иш алып барыш керек да. Негизги баягы калың элдин катмарына жеткирүүчү орган бул айыл өкмөтү. Ошол мыйзамда дагы ошо айыл өкмөттөрдүн жоопкерчилиги, милдеттери бүт бекитилген, белгиленген, милдеттендирилген да. Азыр биз мына облустун аймагында, айрыкча Жалал Абад облусунун аймагында биздин айтканда эко активисттер, эко жарандар, ар кандай экологиялык коомдук жана фонддор, ошолор менен биз мындай айтканда эшигибизди ачып, ошолор менен чогуу иштешкени. Биз алар менен жылда жолугуп, ар кандай форматта жолугуп, ушу экологиялык маселелерди талкуулап,
сиздер ушул жеринде бизге ишибизге ушу экологияны сактаганга жардам көрсөткүлө деп келебиз. Ал кишилерден бизге аябай жакшы жардамы болуп атат. Мүмкүнчүлүктөн азыр мынакей телевидениядан ушу жергиликтүү баягы айыл өкмөттөр деп атам белгилеп атам. Ушу айыл өкмөттөрдүн, айыл башчылардын ушул боюнча мындай көбүрөөк иш алып барса, конечно, алардын да иши оор функциясында көп милдеттер жүктөлгөн. Ошонун бир катары экология боюнча жакшыраак иштесе, мен ойлойт элем жакшы иштер болот эле депчи. Мисалы, мынакей жогоруда айтып кетти да, Тоо кен тармагы боюнча. Тоо кен тармагы боюнча мына Жалал Абад облусу Тоо кен тармагына бай да. Ушул мынакей 22, 23, 24 жылдар бүгүнкү күнгө чейин укук органдары, сот органдары ушулар боюнча биз менен чогуу баягы тыгыз иш алып барып, ошолордун жанагы мындай айтканда мыйзамдуу талаасына алып келди да. Азыркы жаңы же болбосо мурдатан иштеп келаткан Тоо кен тармагындагы компаниялар, жеке компаниялар бүгүнкү күндө экологиялык мыйзамдарга аябай басым жасап, аны бузбаганга аракет кылып, ошол боюнча мындай айтканда мен ойлойм, мындан кийин андай экологиялык мыйзам бузууларга барбашына толук көзү жетишти, ынанышты. Бул бүгүн баягы өзүнүн жеке пайдасын таап алып кетип калам деген ойдон алыс болуп калышты. Мен ойлойм, ошол баягы биз айтып аткан көйгөй болуп рекультивация болбой жаткан жерлерибиз буюрса, ошо баардыгы кайра калыбына келтирип, токойлор эгилип, ошол жерлер кайта калыбына келтирилет депчи. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүн ошо жалпы биздин ошол экологияга болгон иш мерчемдери алдыдагы ошол эле учурда, азыркы учурдагы ошол тийиштүү адистер тарабынан дагы көрүлүп жаткан чаралар боюнча айтып өттүңүздөр. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн экология боюнча сөз кылдык. Эгерде экологияны сактоодо өзүңүздөр кандайдыр бир салымыңыздарды кошобуз десеңиздер, сөзсүз түрдө мына ошо жогоруда айткандай эле ар бирибиз ушул бир көчөт тиккенге, ошол эле учурда көрүнгөн жерге таштандыларды таштабасак, сөзсүз түрдө экологияга бир жакшы жагына бир салымыбызды кошо алабыз. Бүгүнкү көрсөтүүнү алып барган мен Ильяс Турдубай болдум. Кийинки көрсөтүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.